Мына бизде ушул бүгүнкү жан дүйнө программага катышып аткан мынакей Темирлан ушул Каракол шаардык балдар искусство мектебинде окуйт, 4-классында, өзү болсо мектепте 7-класста окуйт. Ана Темирлан ушул мектепке кандайча келип калдың, ушул жөнүндө айтсаң. Менин апам айтуусу боюнча кенедей кезимде таяктарды кармап эле комуз черте берчү экенмин. Анан деген апам ушунун шыгы бар окшойт деп анан кичинекей кезимде музыкалык мектепке алып барып, анан мени кичинекейде албай койшкон. Биринчи кичинекейде албай койшкон, анан 2 жылдан кийин 2-класс болгондон кийин Байсала Гүлнара эжебизге музыкалык мектебине кирдим. Ошол жерден черте үйрөнүп баштадым. Комузду? Комузду гана эжекең менен кандай нота түрүндө үйрөндүңбү, же жана чертип үйрөндүңбү? Биринчи күнү деген эже шилтемелерди жазып берди. Экинчи күнү оңой күнү, андан кийин орлоп оор күйлөрдү үйрөндүм. Бийик күйлөрдү, жогоруп турган. Жана Нурак атаңдын нотасы бар да мектепте, силерде окутканда, ошол нота менен окутат. Ошол пайдаланасыңарбы? Окуп аткан кезде. Нурак Абдрахмановдун эмбегилери деген бар. Аны эже өзү билет, бирок мен аны билбейм. Бирок биз өзүбүз кадимки эле ноталар менен чертебиз. Ноталар менен чертесиң. Ырдай аласыңбы? Кайсы ырдарды ырдайсың? Унутпадым деген ырдарды окуйм. Жакшы болот. Рахмат Темирлан. Мына жогоруда өзүң Канымгүл Досмамбетов эжеңдин обону да бар өзү, унутпадым деген сөзү акын Омар Султановго тийиштүү. Мына жашынакай аткарып бердиң ырдап. Анан силерде дагы мынакей ушул окуп аткан мектебиңерде элдик ыр дастан бөлүмдөрү бар, Мына ошого дагы кызыгып катышасыңбы? Комуз четкенден кийинчи. Биздин музыкалык мектебибиздеги ыр дастан бөлүмүндөгү Элвира эжегине катышам. Дастандардан кайсыны билесиң эми? Мен Курманбек дастанынан үзүндү ырдап берейин. Аткарып берем да.
Rahmet Temurlan. Mana eме жогоруда өзүң ушул музыкалык мектепте окуп, бир катар таланттарга аралашып, өнөр дүйнөсүнө дегеним, бир катар жыларды аткарып, анан элдик дастандарды аткарып жүрүпсүң. Мына жогоруда эжелериң биз менен катышып отурат эми. Кезектемесе эжелериңе берели анда, Мына жогоруда өзүңүздөрдүн окуучуңуздар, Темирландын бир катар чыгармаларына токтош болдуңуздар. Мына Курман мектебин дастан айтып атат дегенде, ырдап атат дегенде, бул сиздердин тарбиялаган окуучуңуздар. Эми сиздер дайым ушул өнөр дүйнөсүндө жүргөн адамдарсыздар. Туурабы? Анан кийин мына өнөр дүйнөсүндө өзүңүздөр колуңуздарга комуз алып, кылгыя алып дегенде, мына бүгүн ушул өнөрдү талкуулайт деп турасыздар. Анан эми мынакей сиз чолпон ушул балдардын ушу Каракол шаарындагы искусство мектебинде ушул кылгыя анан комуздан сабак берет турбайсызбы? Ушу бөлүмдө жетектеп бератасыз, бөлүмдө. Анан эми негизи ушул биз көбүнчө кыргыздар улуттук аспап катарында көрөт да, музыкалык кылгыякты, комузду. Ушул биринчи ушул кылгыяк жөнүндө түшүнүп бересиңиз. Кандай чертилет, кандай жасалат дегеним өзгөчөлүгүндө да. Макул айта кетейин, кылгыяк бул комуз сыяктуу эле элдик аспап. Болгондо да байыркы аспаптардын бирине кирет. Негизи кылгыяк баягы өрүктүн жыгачынан чалынат. Бул мен кармап турган кылгыяк болсо, арканын мүйүзүнөн жасалган да. Ушундай бөлүп жасалып келген. Кылгыяктын капкагы териден жасалат. Төөнүн же буканын терисинен, калың тери коюлат. Кылдары экөө болот. Бул болсо жылкынын куйругу. Кылдары көтөн. Бул жаасы деле ошол сыяктуу жылкынын куйругунан табылат. Анан үн чыгыш үчүн канифоль сүйкөп турабыз постоянно. Дайыма. Бул комуздукундай капкагы жок, жарымы болот экен, жабылган жерчи. Ооба. Эмне үчүн? Үн жакшы чыгыш үчүн го дейм, ошо өзүнүн түзүлүшү ушундай. Негизи жабып да жасап көрүшкөн, бирок андан үн чыкпай калат экен. Анча угулбай калат да. Ошон үчүн кылгыяк өзүнүн кебетеси эле ушундай болуп келет да. Ошол анан түрүндө мындай бүкүрөйтүп жасалат. Кылдарын басканда да мунуку комуздан өзгөчөлөнүп, комуздукундай баспайбыз, ичине салып басабыз да. Башкача. Ичине колду ичине кайрыппы? Киргизбей? Колду ичине кирип кетет кичине. Чертүдө, Ооба. Чертүн ыкмасы ушундай экен да. Демек бул сөөктөн жасалган кылгыяк, сөөк. Таза сөөктөн жасалган. Буроолору кандай болот негизи? Буроо эки эле буроо бар. Музыкалык тил менен айтканда квинта кварта деп бурайбыз. Ля ми же болбосо ля ре деп бурайбыз. Эки түргө, Ооба. Күүлөрү аз келет, комуздукуна салыштырмалуу. Бирок черткенде кылгыякта көп эмгек талап кылынат. Бул кылгыякты баягы комузга салыштырбайм, бирок эме күнү-түнү чертиш керек да. Тынбай эле черте бериш керек. Кол көнүп туруш керек дайыма. Эгер мен бир жума чертпей койсом, уже жаңы чертип баштаганда колдорум черткенде кылдары ышкырып, кичине башкача үндөр чыгып, анан көнбөй калгандай болот, Ооба, бир 15 мүнөт черткенден кийин анан колум көнө баштайт да. Көп эмгекти талап кылат бул. Туура. Эми кылгыякта биздин ата бабалар илгертен чертип келгенде, туура, комузду эле илгеркедечи биринчи комуз. Жанагы камбарканда гүлдөн башталат эмеспи, колдун чыгыштагы. Анан негизи ушул кылгыякта канча гүлдөр чертип жүрөсүз өзүңүз? Кимдердин гүлдөрүн алып жүрөсүз? 30 чакты күү бар, анан элдик күүлөр бар. Сайд Бекмуратовдун күүлөрүн көп черттик. Ошол кылгыякта. Ооба. Эми азыр кайсы гүл аткарып берсем деп турасыз? Топ жылкыны аткарып берейин. Жакшы болот анда.
Рахмат Чолпон мынакей ушул кылгыякты окуштарга үйрөтүүдө кандай жеткирүүдөчү? Кылгыяк баягы оор аспап болгондуктан, татаал аспап болгондуктан үйрөнүп келатышат окуучулар. Баягы 4-5 класстарында алып, анан колу жакшы жеткенде чоюлуп, анан слуху жакшы болсо, анан өзү биринчиден абдан кызыкса, үйрөнүшөт экен жакшы эле. Үйрөнгөндөр бар да, черткенде? Бар, ооба, чертип жүрүшөт. Бирок комуздагыдай баягы көп эмес, анда-санда чыгат экен үйрөнчүлөр. Кызыккандар азыраак. Ооба, азыраак. Мынакей өзүңүз бул кылгыяктан да анан комуздан да сабак берип атпайсыз. Экөөнүн айырмачылыгы барбы? Айырмачылык комузду баягы кичине жеңилирээк үйрөтөбүз. Кылгыякты оорураак болуп калат. Үйрөтүшү татаалыраак болот мында негизи. Комуз чертип жүргөн болсо, анан мындан уже баягы жакшыраак, жеңилирээк үйрөнүп кетишет. Эми окуучуларга үйрөтүүдө жана комузга айтып атпайсыз, башында жанагы Темирлер менен сүйлөшкөндө айтпадым, нота бар депчи. Нурак Абдрахманов нота киргизбейт эле. Туура. Анан эми бул кылгыякта дагы мындай нота түрүндө үйрөтсө болобучу? Ноталарыбыз бар, ооба. Кылгыякта да барбы? Бар. Азыр дагы жакшы күүлөрдү иштеп чыгып атышат. Менин агайым Жусуп Айсаев көп күүлөрдү түшүрдү нотага. Китеп чыгарды, ошол боюнча дисктери да бар, ошолор менен жакшы бизге жеңил болуп калды да. Үйрөтүү, Демек, мында өзүнчө угуу менен дагы, жүрөгүнө кабыл алуу менен да үйрөнсө болот да. Ооба, биринчи угуш керек, күнү өзүнүн сиңириш керек. Андан кийин анан жеңилирээк кетет. Ошондой ырды жаттагандай эле, ырдап алгандай эле сиңирип баш кетет. Кайсы жерде кандай чертилет, акырын чертүү, катуу чертүү дегендер бар да. Ооба. Ошолорун жакшы жеткизип калат да. Демек, окуучуларга бүгүнкү күндө дагы ушул кылгыяк жеткиликтүү болуп аткан экен дегенимде, сиздер үйрөтүп аткан жактан, негизинен. Анан комуз боюнча дагы мынакей, комузга өтсөк. Кылгыяк боюнча түшүнүк алдык. Ал комуз боюнча да түшүнүк берсеңиз. Биринчи комузду тааныштырабыз. 3 кылы бар, 3 кулагы бар, моюну мынчага бөлүнөт деп, тоомдорго бөлүнөт. Чарасы, капкагы, теги, кылы деп баардык жагын тааныштырып бүткөндөн кийин анан отуруу тартибине өтөбүз. Стөлгө тартиби бар өзүнүн отурган. Бутуңду мындай стөлдүн бутуна тиреп коюп, комуз тайгаланып түшүп кетпегендей. Бирок көбүнчө кичинекей балдардыкы буту жетпейт. Аларга кичирээк үстөл колдонобуз. Мектепте. Ооба. Анан биринчи шилтегенди үйрөтөбүз. Ылдый өйдө колдорун көндүрүп баштайбыз. Сөмөйдүн тырмагы менен ылдый шилтейсиң, бармак менен өйдө шилтейсиң деп колун көндүрө баштайбыз. Андан кийин нотасын үйрөтө баштайбыз. 2-чи тоомдон баштайбыз көбүнчө. Жеңил упражнение деп коет көнүгүүлөрдү. Ошолор менен баштайбыз. Андан кийин анан ырлар кете баштайт. Сулуу кыз деп ошентип анан көбөйтө баштайбыз күлөрүбүз. Акырынан четинен тандап, Ооба, өзүнүн деңгээлине жараша. Биринчи жөнөкөй берет экен, анан кийин акырында барбы, көбөйткөндө. Нота таанып алгандан кийин анан жеңилдеп кетет. Мейманда дагы Элмире отурат. Элмире болсо баягы элдик ыр дастандардан бөлүмүндө атайын ушул музыкалык искусство балдар мектебинде сабак берет. Анан Элмире ушул элдик ыр дастандарды окуучуларга жеткирүү маселеси. Ушул жөнүндө айтсаңыз. Айтып берейин. Эң алгач ушул комузга ушул ыр жагына келгенде эң биринчи ушул үндөн баштайбыз. Үндү тарбиялоо, эң биринчи постановка голоса деп коебуз. Постановка кылыш керек фортепиано менен кадимкидей эле үндөрдү тарбиялайбыз. Андан кийин постановка кылабыз. Бул элдик ыр дастандарды кайдан аласыздар? Бул элдик болуп атпайбы, туурабы? Эми ыр дастан деген татаалыраак нерсе. Окуучулар жатташтагы, аны үйлөнүп ошол дастанды аягына жетирип айтышта кыйын нерсе да. Мына жогоруда өзүңүздөрдүн окуучуңуздар Темирлан Курманбек дастанын жакшы айтып кетти. Ана ушундай окуучулар бар да тарбияланып аткачы. Ушу жеткирүү маселеси жөнүндө айтсаңыз. Бар, буюрса. Азыр эмгектен отабыз, эми учурда буюрса жакшы жыйынтык чыгат деген ойдобуз. Эмгектенин үстүндө азыр. Мына элдик ыр дастандарды мурда жаштар анча жакшы көрө берчү маселе.
Batış Европанын музыкаларына кызыгып дегендей деген да. Аларды тартуу маселеси. Эми алгач эми комузга кызыгуусу болсо албетте анан угуп, көрүп, анан ыр жагына да тартыла баштайт экен. Ошол. Эми сиздер мектеп атайын ошол өзгөчөлөнгөн мектепте турабы? Бардык мектептерге салыштырып дегеним. Канча жаштан келет сиздерге тартылып? Бизге 8 жаштан өйдө карай. Окуйт, Бирөөңүздөр комуздан кылгыяктан, бирөөңүздөр элдик ырдастандарда аткарып аткандан кийин сиздер баары комузда да турабы? Элдик ырдастанга комуз менен аткарылат да негизи дегеним. Анан кайсы ырларды аткарып берсек деген ойлоруңуздар турат берсеңиз. Анда мен эски ырлардан ушу эске салып, Роза Манова эжекебиз аткарып жүрөт, ушу эстей жүр деген жактыкка чыгарманы аткарып берип коюуга уруксат этиңиздер. Sen gittin yıldızların arasında.
карагаттай көздөрүңдөн ананайым. Рахмат эме. Сіздерге мінеке жоғырда біздің Жан Дүние программасына қатысып бергеніңіздерге, атайын уақытыңыздарды бөліп бергеніңіздерге чоң рахмат. Мына сіздерге барыңыздарға шығармашылық игілік қалаймыз. Рахмат.